Тойдун же жакшылыктын болгон эмес, болот кызык болот эмеспи? Меймандар келгенче дасторкон үстүн толтуруп, өзгөчө даамдар даярдалып, эшиктен мал союлуп, атабай келерибиз баары устуканды туура тартуунун камын көрсө, үй ичинде жеңелер келиндер түрлүү тамак жасоо менен алек болушат эмеспи? Жакын жеңелер же кызмат кылуучу келиндер жок болуп калган учурда кошуналарды жардамга чакыра коюшчу. Ал эми бул мезгилде өтүп бара жаткандай. Эгерде чөнтөгүңүзгө туура келсе, коногуңузду тосуп алып, кайра узатып берүүчү келиндер кызматы ишке кирген. Азыркы күндө конок тосуу да жеңилдеп калды десек болот, анткени атайын келиндер кызматы болгон компания бар. Алар мына ушундай үйүңүзгө келген конокту жылмайып тосуп алып, ошо менен биргеликте сонун даамдарды минтип жасашат. Бүгүн биргеликте мен дагы кыздар менен иштегени отурам. Анда дасторконубузду козой эле, жүрүңүздөр. Столдун үстүн сервиздөөдөн баштап конокту жылмайып тосуп, улам дасторкон четин тазалап, келген коноктун тамагын алмаштырып берип, мейманды узатып, идиштерди жууп берип, анан кетишет. Мына ушунун баарын аткаруу үчүн алар атайын үйрөнүү курсунан өтүп, окуп чыгышкан. Менин атым Үмүт. Бул компанияда иштеп атканыма жарым жыл болуп калды. Бул окуумду бүткөндө келгем, бул жака жайында подработка кылам деген ойдо болчу. Но бул компанияда иштеген мага жаккандыктан азыр окуумдун убагында дагы окуу менен жумушту бирге алып баратам. Келечекте дагы ушул компанияда азыр ушул калам деген ойдомун. Азыр болсо ушул жумушумда алар администратор бол деген сунушту киргизип атышат. Азыр ал боюнча ойлонуп атам. Негизи мына ушинтип иштөөдө, тамактын түрүн жасаганды үйрөнүп, ошол эле учурда элдер менен сүйлөшкөндү да үйрөндүңөр болуш керек, э? Башында компания келгенде азыркы сөзүмө айтканда ноль болчумун. Мындай үйдөн баарын эжелерим кылып жүргөндүктөн бул жака келгенде саатты кооздоп кой десе дагы коркконуман кооздочу эмесмин, себеби бузуп алам деп. Анан ушул жарым жылдын ичинде азыр саат кооздоп, ал эмес азыр столго отурган тогун дагы бөлө турганга чейин жеттим. Үмүт 19 жашта болсо да тамактын түрүн жасаганды, идиштердин туура коюлушун, меймандар менен жакшы мамиледе болууну мына ушундай кызматта жүрүп үйрөнгөн. Кирип келгенде эле ушу күлүп тосуп алгыла дейт. Анан өткөндө бир Хорика клуб деген окууга барсак, ал жерден эже өзүнүн сунушун киргизди. Ийилип кой, жүгүнүп деле койсоңор болот деп. Бирок эми 20 киши болсо 20 киши бири-бирден келсе биз ар бирине бирден жүгүнө албайбыз. Ошондуктан күлүп эле тосуп алган туура деп чечтик. Келиңиздер, өтүңүздөр, бияка отуруңуздар деп. Негизи дасторкон үстүн минтип кооздоп жатып, салаттыбы же башкасын көрүп жегин келип кетет экен, бирок бул жерде келиндер иштеп жаткан учурда жебеш керек, кол салбаш керек деп үйрөтөт экен. Алар бул кызматты аткарууда өтө кылдаттык менен мамиле жасашат. Чач байланып, башка сөзсүз жоолук салынып жана келиндер кичүү белдемчи менен иш кылышат. Үйүңүзгө канча келинди кызмат керек болуп жаткан болсо, келиндер сиз каалагандай келип бере алышат экен. Буга чейин эми тамак жасасам дагы мындай көп даамдуу кылып же кооздоп бер десе да кооздай алчу эмесмин. Эми үйгө кадимкидей эле конок келип калса, мынчалык деңгээлде сервировка кылып кооздогон эмесмин. Ал эми азыр болсо ал деңгээлден бийик көтөрүлдүм. Келген меймандын маанайы, үй ээлеринин маанайы кандай болсо, ошондой болот эмеспи? Эң нескиси сиздин кашкабак жайдары болсун дейли. Айпер Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ таң маанай программасы.